Migranттарыбыз бешара Россияда иштегендерибиз ыйлап жүрөт. Биздин ушул туугандарым той жоюп жок кылды деп. 3 жыл иштеп келип катын алат. Дагы 3 жыл иштеп келип үй салат. Сен бул дүйнөдө бир рахаттанып, ибадат кылып жашаш үчүн жаралганбызбы же ушу дүйнөнүн көтүнөн кууп жүрүп, ушу адамдарга мактаныш үчүн жүрүп, дүйнөгө кул болуп, Россияга кул болуп жүрүп кетебизби? Кээде бир жашаганды бир экономия неме кана үйрөнбөйлүбү? Жана куудулдар айткандай, энесин жана Lexus заводу бардай, Ронто Lexus менен записке чыгат кээ бирөөлөр. Эртеси күнү өзү ушу маршруткага чыгып эле барып ошко барып дагы Россияга учуп кетет. Катын жетелеп алып. Ошо тойдун ордуна башка бир пайдалуу иш кылса болбойбу? Жок дегенде бүгүн мына ошол пайгамбардын шаарын зыярат кылып башка умрага барып келсе болот. 70 000 сом, $1000. Ошо келин күйөө жетелешип алып, атасы менен апасын алып, эки куданы алып, пайгамбарды зыярат кылып келсе болот ошо тойдун ордуна. Бүгүн кайсы кафеге барба, кечкүнүн зайын этпи. Bir ай мурда броң кылсаң той өткөзө албайсың ошто азыр. Касиети деле, башкасы деле бардыгы забити. Ал жерге кирип чыкканда, бир кирип чыкканда ал жерге бир 5-6 адамдын умрасын башкасын пул таштап келесиң. Умрага барган сүннөт башка, бирок айтайын деген мен сен кылып аткан жанагы ал тамадага берген пулуң ордуна ошол бар пайгамбарды зыярат кылып келсең, пайгамбарга болгон сүйүүң ашат го, сахабалар жүргөн жерди көрөсүң. Кабада намаз окуйсуң. Bir reketin 100 000 reketke жүрөт.